УКМК үстүбүздөгү жылдын 10 февралында кадастр ишканасынын Сокулук райондук бөлүмүнүн директору Алайбек Тентимишевди жана аталган мекеменин жетектөөчү адисин кызмат абалынан кыянаттык менен пайдалануу фактысы менен кармаган. Кылмышка шектөөлөр жер тилкесине жеке менчик укугу жөнүндө мамлекеттик актыны мыйзамсыз даярдап, жабык акционердик коомдун директорлорунун бирине беришкен. Бул кылмыштык иштин кесепетинен өлкө казынасы 2,5 миллион сомго жакын зыян тарткан. Кыргызстанда коронавирустун жаңы штамдарын аныктоо боюнча чет өлкөгө жиберилген анализдердин алгачкы жыйынтыктары чыкты. Саламаттык сактоо жана социалдык өнүгүү министрлигинин ооруларды алдын алуу жана санитардык эпидемиологиялык көзөмөлдөө департаментинин лаборатория борборунун башчысы Айгүл Жумаканованын билдирүүсүндө, учурда коронавирустун жаңы штамдарын аныктоо боюнча 12 мамлекеттик, 4 жеке менчик лаборатория иш алып барууда. 2021 жылдын январь айында Улуу Британиядагы бүткүл дүйнөлүк саламаттыкты сактоо уюмунун лабораториясына жөнөтүлгөн 20 анализден Орусия, Швеция, Нидерландтар, Исландия жана Америкада жүрүп жаткан коронавирустун жаңы штамдары Кыргызстанда да бар экени аныкталды. Кыргызстандын лабораториялары азырынча жаңы штамдарды аныктай албагандыктан анализдер Британия менен Орусиянын лабораторияларына жөнөтүлүп жатат. Айгүл Жумаканованын айтымында, февраль айында коронавирустун жаңы штамдарын аныктоо боюнча Орусиядан келген вирусологдор менен саламаттыкты сактоо министрлиги биргеликте чараларды иштеп чыгып, вирусологдор анализдердин 5 үлгүсүн Орусияга ала кетишкен. Ал анализдерден да биздеги жүрүп жаткан вирус мутацияга кабылганы тууралуу маалымат келип түшкөн. Акыркы учурда ооругандардын саны өлкөдө өсүп бара жатат. Вирус аныкталгандардын көбү Бишкек шаарынын тургундары. Өткөн суткада коронавирус дагы 162 адамдан аныкталды. COVID-19 илдетинен каза болгондор катталган жок. Тышкы иштер министрлигинин өкүлү Бактияр Шакиров коронавируска каршы вакцина алгандан кийин көз жумду деген маалымат туура эмес. Мурда тараган мындай кабарды Саламаттык сактоо жана социалдык өнүктүрүү министрлиги расмий төгүндөдү. Саламаттыкты сактоо министрлигинин иммунопрофилактика республикалык борборунун директору Гүлбара Ишенапысованын айтымында, вакцина алгандардын арасында Бактияр Шакировдун ысмы жок. Кыргыз темир жолунун берген маалыматына караганда 5-9 апрель күндөрү жол кыймылы коопсуздугун камсыздоо башкы башкармалыгынын кызматкерлери белгиленген убакытта жолду толугу менен жабышат. Бул күндөрү Боон Капчык айында таш кулатуу иштери жүргүзүлүп, темир жол менен автоунаа жолу 6 саатка жабылат. Айдоочуларга алдын ала альтернативдүү маршрут сунушталат. Ак жол автожол жана Кордай автожол көзөмөл өткөрүү пункттарынын ачылышы болду. Аталган бекетти реконструкциялоо жана модернизациялоо иши 2020 жылы башталган. Долбоордун жалпы сметалык баасы 342 миллион 300 миң сомду түзөт. Реконструкциялоодон соң пункттун өткөрүү жөндөмдүүлүгү 2,5 эсеге жогорулайт.